Бир мандаттуу шайлоо округун жокко чыгаруу сунушталды. Анткени бир мандаттуу округдагылар мандатын тапшырса, ал аймакта кайра шайлоо өткөрүлүшү керек. Мындай шайлоолор бюджетти олуттуу чыгымга кептеп жатканы жөө келтирилген. Бул багыттагы мыйзам долбоорун вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев демилгелеп, коомдук талкууга койду. Алсак парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштагандан тарта 20га чукул депутат мандатынан ажырады. Анын ичинен 8-и бир мандаттуу округтан келгендер. Ал жүйөлүү мөөнөттөн мурда кайра шайлоолор өткөрүлүп, добуш берүү солгун өткөнү белгилүү. Бул жагдай бир топ каржылык чыгымга алып келген. Ар бир шайлоого казнадан канча каражат коротулууда төмөндө. Соңку шайлоодо Баткен менен Кара Суу округдарында уюштуруунун чыгымы дээрлик 24 миллион сом деп эсептелген. Ош округу боюнча кайра шайлоого 10 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Анын алдында Ленин округундагы кайра шайлоону уюштуруунун сметасы 18 миллион сом деп бекитилген. Ал эми Сузактагы шайлоого 12 миллион сом жумшалган. Эмне үчүн ошол бир мандаттуу шайлоо округдарынан келген депутаттарга көбүнчөсү иш козголуп атат. Алардын өзүнүн эрки бар болчу. Өзүнүн ошол бир сынды баягы партиялык принципте отурбастан, партиянын позициясы дебестен туура баягы сынын айтып жүргөн. Чилекке каршы алардын артында дагы ошондой иштер бар экен. Эл ушуларды ушинтип электен тандап өткөрүү этаптарын биз башыбыздан кечирдик да. Мындай жагдайлар бир мандаттуу система өзүн актадыбы деген талкууларга жем таштады. Кайра шайлоолор казнага зыян келтирип жатат делгени менен бул системаны жоюуга болбойт дешет эксперттер. Анткени бир мандаттуу округдагы эл өкүлү элдин элегинен өтүп гана шайланат. Мында туруктуулук гана эске алынышы керек деген кошумчалады. Жок дегенде ошол 36-сы мажоритардык, же болбосо элден чыгып келсин деп едик. Мен эмне үчүн мына өзүмдүн ушул демилге каршы болуп атканын түшүндүрүп берейин да. Себеби дегенде элдин тандоо укугунда мына демократиялык укуктук өлкө деп атабыз. Ошол тандоо укугу бул өтө чоң зор мааниге деп айтам да. Себеби дегенде бүгүн биз баягы кечээ бар, бүгүн жок, же болбосо кечээ жок эле бүгүн абадан пайда болуп кандай партияларды канча жолу түздүк. Кайсыл президенттин же кайсы бийликтин тушунда болбосун, ошол баягы бийликчил партия бийликте отурганын көрдүк да. Биздин эл, мен айтат элем, мына партиялык системадан чарчап калды. Өлкөдө парламент депутаттары аралаш шайлоо системасы менен шайланышат. Анда 54 депутат саясий партиялардын тизмеси менен келсе, 36-сы бир мандаттуу шайлоо округунан шайланат. Ага чейин партиялык тизме менен гана шайланып келгендиктен, коомчулук бир мандаттуу шайлоо жыйынтыктуу болот дешет. Ошо бир мандаттуу немеден келсе, жарандар менен неме болот да, түз байланышта болот, көйгөйлөр чечилет деген ойдомун да. Жок, негизи бир мандаттуу шайлоонун кереги жок деп ойлойм да мен. Ошон үчүн бир мандаттуу шайлоону кылбай эле койгон жакшы да. Ал чыгымга алып кетиши мүмкүн. Аларга дагы каражат келет да баары бир мандаттуу шайлоого деле. Партиянын жол менен келген мага жакпайт. Анда мандатный болгон болсо, ошол эл тарабынан элдин өкүлү келет деп ойлойм мен. Себеби көпчүлүк эл ушул арасындагы жүргөн өзүнүн келечек, болочок кандидаттарын билет да. Ошон үчүн мына партийный состав менен баргандар бизден ушунча жылдан бери көрүп атабыз. Булар өздөрүн актаган жок. Бир мандаттуу болуп келген жакшы. Ал эми партиялык тизме менен депутат болуп шайланып келген адам мандатын тапшырса, борбордук шайлоо комиссиясы мандатты партияда андан кийинки катарда турган адамга тапшырат. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 120 депутат болгон. 2021-жылы 29 декабрда ишин баштаган 7-чи чакырылыш 90 депутаттан турат. Алмагүл Эрке, Багызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.